Tökөр деген кайсы сөзүн сыйлайт экен? Аксак деген экен. Кийинки обочо Наима. Бул Айгүл Жеренчева. Ал чогуу окуйбуз чогуу сөз аталышындагы конференциянын жүрүшүндө башталгыч класстын окуучуларына Lesson Study ыкмасы менен кыргыз тил сабагын өтүп жатат. Бул модель менен билим берип жатканына 3 ай гана убакыт болгон. Бирок ага карабастан окуучулардын билим алууга болгон кызыгуусун арттырганын белгилейт. Айдап туруп мага келип коелу. Ким айдайт? Мен, давай. Токтот эми. Мотоциклда ашып кетпесин, эми балдар автобус сөз курчуну деген аялдамага келиптир. Мында биз сөздүктөр менен иштейт экен. Кыргыздардын макалларга бир баш жакшы, 3 баш, 4 баш андан жакшы. Же кеңешип кескен бармак оорубайт дегендей, бир сабактын планын башка команда мүчөлөрү менен чогуу түзүп, анан ошонун жыйынтыгында сабак өткөн эң жакшы экен. Жана окуучуларды бул Lesson Study'де мындай жөн гана байкап койбостон микроскоп менен байкагандай ар бир окуучунун өзгөчөлүгүн, ага жаккан ыкмаларды тандоо эң жакшы экен. Бул Lesson Study'де окуучу гана өспөстөн мугалим дагы өсөт. Бул сөздүк иштөө эң биринчиден бул окуучулар өзү божомолдогонго үйрөнүш керек да. Анда болсо окуучу эң негизги максат окуучу туура сөз менен туура сөздү байланыштыруу менен эмес. Окуучу эмне үчүн байланыштырды, ошонусун аргумент менен айтып бериш керек да. Мисалы бир нерсени айта кетсек, өткөндө окуучулар аргамжы менен арканды байланыштырды. Анан эмне кылып байланыштырдың десек, экөө тең ар менен байланышып атпайбы дейт да. Негизги эң негизги максат окуучу мындай байланыштырганын аргументтеп айтып берүү да. Балким окуучулар ал сөздөрдү китептен окугандыр же үйүнөн ата энеси айткандыр, ошону божомолдоп байланыштыра берүү. Андан кийин мугалим уже так туура вариантын көрсөтүп сөздүк иш менен иштейт. Бүгүнкү байкоочулар айтканда сабактын максатына жетти дешти, бирок ошону менен бирге эле сунуш берип кетти. Негизинен бардык нерсе идеалдуу болбойт, сөз түрдө сунуштар болот. Ошо сунуштардын натыйжасында биз кийинки сабакты дагы башкачараак пландайбыз. Айгүл Жеренчеванын сабагына байкоо жүргүзүп жаткан байкоочулардын катарындагы Алтынай Хабдилова кесиптеш өтүп жаткан сабагынын өзгөчөлүгү жана айырмачылык жактарын тизмектеди. 3 Жеренчева Айгүл ханымның 3 сыныптағы әдебиет сабағындағы ақсақ балапан деген тақырыптағы сабағына қатысып шықтым. Біз өз елімізбен салыстырғанда өте үлкен айырмашылықтар бар екен. Жалпы сабақ өз мақсатына жетті. Бұл жерде жұптық негізгі мәселе оқушылардың жұптау жұмыс жасау арқылы оқушылардың ойлау, жұптау жұмыс жасау деңгейлерін дамыту, бір-бірімен байланысын арттыру мәселе. Бұл жерде жалпы сабақ жоспар бойынша өз мақсатына жетті. Оқушылардың барлығын қамтылды. Мұғалімнің өзін ұстауы, оқушылармен қарым-қатынас жасауы және оқушылардың жұпта бір-бірімен байланысуы, қасындағы көрші жұптармен де бір-бірімен байланысу өте жоғары деңгейде болды. Сабақ өз мақсатына жетті. Маған сабақ өте қатты ұнады. Өзімнің осы конференцияға қатысқанда көптеген жаңа тәжірибелер алдым. Өзім тәжірибе алмасу мақсатында келгенбіз. Өзіміз көп мағлұматтар алып, мақсатына жетіп, үлкен қуанышты сезімде қайтып бара жатырмыз. Аталган иш-чарага Япониядан келген окутуучулар курамы 600гө жакын Казакстан жана Кыргызстандагы мугалимдер катышып, кесиптик өнүгүүсүн жана заманбап окутуу ыкмаларын өздөштүрүүгө жол ачылып, сабакты биргелешип талдоо жана билим берүү сапатын жогорулатуу багытында тажрыйба алмашууга аянтча түзүлгөн. Бул Lesson Study методу Японияда 100 жылдык тарыхы бар. Кадимки эле мамлекеттик билим берүү системасында кабыл алынып иштеп жаткан методика. Бұл Кыргызстанга бир 5-6 жылдан бери Кыргызстандын мектептери, анын ичинде айрыкча биздин Сапат эл аралык билим берүү мекемесинин мектептери муну практикалап, окуп, тренингтеринен өтүп, биз бүтүндөй Сапат мектептеринин бардык сабактарында муну ишке ашырып келатабыз. Бүгүн Казакстандан муну Назарбаев интеллектуалдык мектептери негизинен алып келип өздөрүн адаптациялап, ушулар аркылуу биз дагы муну үйрөнүп ишке ашырып келатабыз. Бүгүн Казакстанда 200гө жакын мугалим келди, тренерлер келди. Кыргыз билим берүү системасында абдан керек методика. Анткени 12 жылдык билим берүү системасында дагы бүтүндөй сабакты пландоодон баштап, аны байкоого чейин бардыгы ошол Lesson Study'ге жакын методдор менен, Сингапур методикасы менен, 5 модельдери
менен пландоо ушулардын алкагында өтүлүп жатат. Ошондуктан бул абдан керек. Бул метод жөн эле сабакты пландоо байкоо эмес, бул мугалимди өнүктүрүү. Кыргызстанда 12 жылдык билим берүүгө өтүүнүн алкагында мугалимдердин кесиптик тажрыйбасын өнүктүрүү үчүн жаңы колдонууга берилген окуу китептердин негизинде атайын окутуулардан өткөн. Бүгүнкү күндө заманбап техникаларды колдонуу менен жаңы чылыкмалардын аркасында сабак өтүүнү агартуу министрлиги колдоого алып келет. Ошон үчүн бүгүн балдарга мына мен байкаган нерсе суроо берүү. Түшүндүңбү? Эмне жаңылыкты үйрөндүң? Жана турмушта пайдалана аласыңбы деген чоң. Вот бардык жерде бала канча суроо берсеңер, анан деңгээлин билесиңер. Мен ошону байкадым, билесиң, бүгүнкү технологияларда кайтарым байланышыңар мага жакты абдан. Уялбагыла, мен билбей калам деп. Эч качан уялбагыла. Себеби уялгандан анан өксүк кемчилиги пайда болот. Ошол суроо бергенден уялат да тышта барып анан тешкери сүйлөйт. Лучше ошол жерден үйрөнүп алла. Күндө эле Япониянын эң чоң окумуштуусу педагог технологдору келе бербейт. Күндө эле бизге Назарбаев окуу жайынын жетекчи командасы келе бербейт. Күндө эле Мариф бизди чакыра албайт. Визиткаларын алгыла, онлайн байланышып, дайым суроо берип, суроом бар эле, жооп бересизби дегенден эч качан уялбагыла. Чоң рахмат. Япониянын билим берүүсүндө колдонуп келген Lesson Study кыргызча которгондо сабакты изилдөө ыкмасын Казакстандагы Назарбаев интеллектуалдык мектептери 2012 жылдан тартып колдонуп келет. Эми мынтип бул моделди канатташ казак эли кыргыздарга бөлүшүү менен билим берүүнүн сапатын жогорулатууга себепчи болуп отурат. Назарбаев интеллектуальные школы познакомились и начали внедрять исследовательский подход Lesson Study с 2012 года. С этого времени нами были налажены очень тесные связи с зарубежными партнерами. И с ноября 2023 года мы познакомили кыргызских коллег из разных школ Кыргызстана, в том числе и со школой Сапат, с подходом Lesson Study. С тех пор мы провели очень много различных воркшопов, семинаров, курсов повышения квалификации для педагогов школы Сапат. И нам очень, мы очень рады тому, что учителя школы Сапат смогли представить результаты своих исследований на различных международных конференциях. В Астане в 2024 году, в городе Хиросиме в 2005 году. И мы видим плоды вот этой нашей совместной работы. Lesson Study в Кыргызстане и в Казахстане – это такая некая международная площадка по обмену опытом. У нас есть чему научиться у кыргызских коллег, у кыргызских коллег есть чему научиться в Назарбаев интеллектуальных школах. Поэтому мы считаем, что вот этот плодотворный обмен мнениями очень полезен для развития педагогического сообщества двух стран. Акмарал Абдыкарова Ош шаарындагы Курманжандатка лицейинде кыргыз тили жана адабияты сабагынан билим берип келет. Аталган модель менен мурда тааныбаган окуучуларга сабак берүү оңойго турбаганын айтат. Мен өзү 2024 жылы ушу Сапат эл аралык билим берүү мекемеси тарабынан окутулган. Алар өздөрү төлөп кыргыз тилчи мугалим түштүктөн 2 мугалим келип өткөнбүз, сертификат алганбыз. Андан кийин анын биринчи циклын ошол Кыргызстан боюнча Сапат билим берүү мекемесинин ичинде кыргыз тилчилер биринчи циклды өткөндө дагы мен сабак өткөнмүн, Ошто өткөмүн анда. Кийин мектептерде улантып бир 2 жылдык тажрыйбам бар. Мен Ош шаарынан келген үчүн бул жактагы Бишкек шаарындагы Чыңгыз Айтматов лицейинин балдарына сабак өттүм. Негизи ал балдарды тааныбайм. Бул жакка келгенде бир аз көрүшкөнгө да убакыт болбоду. Кече барып бир 5 минутага чейин сүйлөштүм. Бул метод өзү мындай топ менен иштейт дагы. Кандай ошол сабакты кандай класс болсо дагы кайсы жерге тааныбаганына карабай өтүп кете ала турган кылып иштелип чыгат да. Анан ал сабактын ар бир темасы, ар бир тапшырмасы, ар бир берилген суроолору минутасына, убактысына ошол балдарга туура келе турган болуп иштелип чыгат да.
Конференциянын негизги максаты Lesson Study ыкмасын жайылтуу аркылуу мугалимдердин өз ара үйрөнүүсүнө шарт түзүү, сабакты талдоо маданиятын өнүктүрүү, педагогикалык кызматташтыкты бекемдөө жана билим берүү тармагындагы эл аралык тажрыйбаларды Кыргызстандагы мектептерге алып келүү болуп саналат. Аталган ыкма менен бир класстагы окуучуларды 3 топко бөлүп алып, аларга анализ жүргүзүүгө мүмкүн. Lesson Study модели бул Кыргызстанга жаңы эле келип жатат. Биз өзүбүздүн дагы Жусуп Аласаган атындагы Токмок лицейинде атайын топ түзүлгөн, орус тилчердин бир тобу бар, кыргыз тилчердин тобу бар жана англис тилдүү мугалимдердин дагы топтор иштеп жатат да. Бул жумуш циклдардан турат. Lesson Study биринчи цикл, экинчи цикл, үчүнчү цикл болот да, анан жылдын аягында жыйынтыгы чыгат. Ошол байкоого алынып аткан окуучулар канчалык деңгээлде өсүп атат, иш аракети өсүп атабы, кабыл алуусу өсүп атабы, кайсы жөндөмдөрү өстү деп, анан рефлексия деп коет. Мисалы жыйынтыкты ошол бир сабакты 4 мугалим даярдайт бул Lesson Study сабагындачы. Ошол үчүн мугалимдерге сапаттуу сабак даярдоого дагы жардам берет. Lesson Study'nin башка сабактардан артыкчылыгы окуучулардын активдүүлүгүн жогорулатуу, сапаттуу билим берүү, ар бир окуучунун жеке жөндөмүнө карата окутуу, сабак үйрөтүү. Көп идеялар келди. Бул негизи балдарды изилдөө экен да, эң негизги артыкчылыгы эмне себептен балдар жетише албайткандыгын изилдеп, кайра топ менен иштеп, анан ошого жараша биргелешип план иштеп чыгышып, анан аны изилдешет экен. Бул балдарга карата изилдөө болот экен. Мен бул ыкманы биринчи жолу угушум. Кадимки бүгүнкү сабакта кадимки эле Сингапур ыкмасын Lesson Study менен айкалыштырган сабакты көрдүм. Менде көп идеялар пайда болду. Бүгүн мен баалоону, анализ берүүнү дагы үйрөндүм да, себеби балага эмес, мугалимге эмес, балага карата, баланын ошол сабакты түшүнгөнүнө карата анализ берүү кандай экендигин билдим да. Демек, сабакта биз ошого анализ жүргүзүү керек экендигин түшүндүм. 2 күндүк конференциянын алкагында эл аралык жана жергиликтүү эксперттердин баяндамалары, практикалык сессиялар, панелдик талкуулар, сабакты изилдөө боюнча ийгиликтүү кейстери, мугалимдердин тажрыйба алмашуу аянтчалары, билим берүү тармагындагы кызматташтыкты кеңейтүүгө багытталган жолугушуулар өттү.